В первую очередь у нас с вами сегодня сессия записывается, что дает возможность тем участникам, которые сегодня не смогли быть с нами онлайн, возможность просмотреть запись вебинара, а также ознакомиться со всеми материалами. В связи с чем большая просьба к вам, если вы не хотите, чтобы ваша картина попадала на запись вебинара, пожалуйста, выключите свои камеры. Также следующий момент, запись и материалы, они у нас будут доступны на нашем телеграм-канале, да, Дарья Скаффолд, и также мини-сайте Дарья Скаффолд в Notion. Ссылки для вашего удобства мы сейчас разместим в чате нашей конференции. Пожалуйста, воспользуйтесь данной возможностью и проверьте данные ресурсы. В частности, хотелось бы рассказать про телеграм-группу, да, Дарья Скаффолд. Это большое региональное сообщество, где сейчас состоят больше 1000 педагогов. Все педагоги, которые уже знакомы с Дарьей Скаффолд, применяют его в той или иной степени. То есть сейчас есть возможность для того, чтобы обменяться, да, знаниями, вопросами, опытом между педагогами со всего региона. И в том числе на данных ресурсах также, как я упоминала ранее, располагаются полезные инструменты, да, публикуются полезные инструменты, публикуются записи наших вебинаров, да, и материалы. Также публикуются интересные статьи, да, и новости сообщества Дарья Скаффолд в Центральной Азии. Далее, да, теперь позвольте перейти уже к основной части и напомнить вам очень кратко, да, в рамках чего мы проводим все наши вебинары, в том числе и сегодняшний. Мы встречаемся с вами в рамках Дарья Скаффолд. В свою очередь, Дарья Скаффолд является частью большей инициативы Европейского Союза, которая называется Дарья. На русском она расшифровывается как «Диалог и действия для находчивой молодежи в Центральной Азии». И данная инициатива полностью реализуется Европейским фондом образования в тесном сотрудничестве с национальными органами, да, стран Центральной Азии, которые ответственны за развитие образования и качество развития профессиональных навыков. В свою очередь, команда Дарья Скаффолд, мы на ежедневной основе помогаем педагогам вам, да, более эффективно планировать ваши занятия посредством инструмента Scaffold. И Scaffold, как показывает уже практика, не первый год эффективно применяется на территории Центральной Азии. И как раз-таки в рамках уже второй фазы мы с вами проводим серию вебинаров взаимного обучения на национальном и региональном уровне. Можно будет, пожалуйста, следующий слайд. И следующий. Сегодня у нас с вами региональный вебинар национального уровня для Кыргызстана. У нас сегодня с вами вторая сессия, и сегодня мы с вами заканчиваем сессию национальных вебинаров для Кыргызстана именно по командному подходу. Формат сессии у нас такой же, как и все предыдущие, то есть у нас будет с вами 60 минут, и будет возможность услышать опыт двух опытных учебных заведений, которые запустили пилотирование в Кыргызстане. И также в конце сессии у вас будет возможность задать вопросы и поделиться своими впечатлениями. Большая просьба к вам, да, перед началом вебинара во время основной содержательной части выключить свои микрофоны. И если у вас будут по ходу вебинара возникать вопросы, вы можете либо их написать в чате, и мы к ним вернемся в конце сессии, либо уже озвучить свой вопрос в конце, когда мы будем подводить итоги. На данной ноте хотела бы передать слово уже фасилитатору нашей сегодняшней сессии Масуме Башаровой. Пожалуйста. Спасибо, Виктория. Добрый день, уважаемые участники вебинара. Рады вас приветствовать на нашем вебинаре. И, как уже отметила Виктория, у нас сегодня два участника, которые представят свой опыт. И у нас сегодня два подхода. Один участник представит опыт учебного заведения, который был номинирован на пилотирование Министерством просвещения,
которые целый год, уже больше года занимаются этим вопросом, имели менторскую поддержку, да, и внедряли, и сегодня будет очень интересно послушать, как у них это получилось на уровне учебного заведения. И второй опыт– это новички, которые самостоятельно, узнав о скаффолде, решили все-таки внедрять его на уровне учебного заведения, и это частный колледж. Поэтому я думаю, что два подхода и две интересные презентации, которые позволят нам получить много информации о том, как же сделать команду Scaffold на уровне учебного заведения. Я предоставляю с удовольствием слово Каримовой Айгуль. Это частный колледж Компас. Чолпон у нас? Мгм. Тогда Шамбиталиева Чолпон Аспековна, профессиональный лицей номер 85. Пожалуйста, Чолпон Аспековна, вам слово. Саламатсыздарбы? Мен абдан кубанычтамын, урматтуу коллегалар, сиздер менен жолукканыма. Албетте, бардыгыбыз иштеп жаткан багыт бир, бул биздин келечектеги муундарга сапаттуу билим берүү. Албетте, Дарья Скаффолд долбоору менен иштеп жатканыбызга биринчи жыл эмес, уже экинчи жыл. Биздин лицей Ысык Көл районуна караштуу Кош Көл айылында жайгашкан. Биздин лицейде 11 группа тайпа иштейт. Биз деген кимдерди кайсы кесипти кайсы багытта үйрөтүп окутуп чыгабыз. Системдик администратор, газ менен ширетүү жана ошондой эле повар кондитерлерди, ашпозчу кондитерлерди чыгарабыз. Албетте, биз бул долбоор менен иштеп жаткандан баштап эмнеге жетиштик жана бул долбоордун кандай бизге пайдасы бар, кандай кызыктуу. Следующую, пожалуйста, страницу. Кийинки бул Scaffold карточкалар топтому менен иш алып баруу алгачкы биринчиден чынын айтканда кыйынчылыктар жаратты. Кандайча, кантип баштайбыз деген суроо пайда болду. Бирок карточкалардын ар бирин талдап компетенцияларга багыт алгандарды өзүбүз окуп чыккандан кийин бул бизге керектүү экенин байкадык. Эмне себептен жана кандайча? Бул эң биринчи мугалимдин убактысын үнөмдөйт. Экинчиден, мугалим сабакка даярданып атканда багыт алат жана ошондой эле өтүлүп жаткан темаларга кандай максатты туура коюш керек, жана ошондой эле окуучуларга кандай багыт бериш керек, окуучуларга түшүндүрүп аткан темада негизинен эмнеге көңүл буруш керек. Мына ушулардын аркасы менен биз бул карточкаларды иштөөнү баштадык. Жана ошондой эле бул кыйынчылыктарды биз кантип жеңип баштадык? Эң биринчи, бизге берилген сунуштама ыкмаларды биз өзүбүздүн пед коллективге келгенде бизде мындай суроо бар болчу да, каалаган мугалимдер катышсын деп. Биз муну жалпы кеңешмеге салып, анан кийин биз өзүбүз мугалимдерден группа топтодук. Алгачкы топ менен иш алып барууда мен эң биринчи өзүмө план түздүм. Эмнеден баштоо керек жана кандай сунуштамалар менен биз компетенцияларга мугалимдерге багыт берип түшүндүрө алабыз деп. Бул жерден Дарья Scaffold карточкалар топтомунун бизге кайсыл жагы жакты? Бул компетенциялар системалаштырылган. Мугалим сабакка даярданып атканда өзүнүн темасына жараша туура багыт ала алат. Мына бизге ошонусу менен жакты. Албетте, биз муну компетенциялар менен иштеп баштаганда эң биринчи биз мектеп курагындагы балдар менен иштеп жаткандыктан бизге дагы түшүндүрмө берилген, сөзсүз түрдө ата энелер менен байланышып иш алып баруу. Анткени биз бул долбоор менен иштеп жатканда сөзсүз түрдө бизде фокус группа түзүп баштаганда ар бир окуучунун ата энесинин макулдугу керек деген. Муну дагы биз иш жүзүнө ашырдык. Кантип? Жалпы ата энелердин жиналышын өткөрдүк. Албетте, бул абдан кыйынчылыкка толду. Анткени биздин лицейде 7 региондон, областтан келип окуган окуучулар бар. Ошондуктан жалпы ата энелер чогулушун биз пайдаландык десем болот да. Кийинкисин, пожалуйста, следующий. Бул жерде албетте бизде мугалимдерден суроо туулду. Биз муну ар бир предметте кандай колдонобуз деген.
Мына ошондо биз жалпы бир нече семинар өткөрдүк мугалимдер. Бул жерде жалпы предметтик мугалимдер болду жана ошондой эле өндүрүштүк окуутунун устаттары болду. Биз кесип берүүчү лицей болгондуктан биз мугалимдерди дагы өндүрүштүк окуутунун устаттарын дагы биргиликтүү өткөрдүк. Анткени өндүрүштүк окуутунун устаттары дагы теория жагынан сабак берет жана ошондой эле аларды айкалыштырып лабораториялык иштерди да жүргүзөт. Мына ошол учурда биз бул командалар түзгөндө топ менен иш алып бардык семинарларда. Бул жерде биз мугалимдер менен өндүрүштүк окуутунун устаттарын аралаш отургуздук. Анткени план түзүүдө кээ бир жерлерде жаңы иштеп жаткан өндүрүштүк окуутунун устаттарына кичине кыйбатыраак болду. Ошон үчүн биз жалпы билим берүүчү предметтик мугалимдердин жардамы менен топтордо иш жүргүзүүнүн аркасында иш алып бара алдык деп айтсам болот. Жана ошондой эле бул карточкалар топтоонун бизге дагы кандай пайдасы бар экен, кандай жакшы жактары бар. Эң биринчи мен жогоруда айтып кеттим. Жаңы өтүлүүчү сабактарга максатты туура коюу жана ошондой эле изилдөө аркылуу ошо жаңы теманы түшүндүрүп, эң аягында теманы түшүргөндөн кийин ошо жыйынтыкта критерийлик суроолорду туура коюу. Кандай суроолорду кое алат мугалим? Мына ошол жагынан бизге жардам болду да. Жана ошондой эле ошо ар бир мугалим жана ошондой эле өндүрүштүк окуутунун устаты окуучулардын билимин сабактын аягында баалоонун түрлөрү. Мына ушулар бизге жардам берди. Мугалим топ менен иштөөдө кандай баалоолорду колдонсо болот, жана ошондой эле окуучулар өзүлөрү бири-бирине сын пикир айтып кандай баалоолорду багытта жүргүзсө болот. Мунун баарын жыйынтыктап келгенде сабакка даярданууда мугалим ошол өтүлүүчү тема аркылуу кандай ресурстарды издөө керектигине дагы убактысын үнөмдөө пайдалуу экенин биз байкадык. Кийинкисинде следующую страницу, пожалуйста. Эң биринчи ошо семинарларда ушул карточкалар топтому боюнча бизде кадамдар берилген. Бул кадамдарды иштеп чыгуу боюнча албетте биз эң биринчи бул бизде китептер орус тилинде берилген. Биз муну кыргыз тил мугалимдеринин жардамы менен котордук дагы. Бул бизге биздин лицейде окуу негизинен кыргыз тилинде өтүлөт. Бир гана орус тили жана адабият, англис тили сабактарынан тышкары. Ошондуктан бизге бул котормобуз абдан жардам берди десем болот. Анткени мугалим ушул кадамдардын аркасы менен туура пландаштырууга жана ошондой эле сабактын структурасын сактап, сабактын аягында кандай десем, ийгиликке жетип, анализди туура берип, ошондой эле сабактын структурасын сактап, убакытты туура пайдаланып, анан окуучулардын билимин туура баалаганга жетишти. Мында дагы мугалимдердин өз пикиринин айтысуу боюнча убакытты үнөмдөөгө жетишти ар бир мугалим. Мына ушул жагынан жардам болду бизге. Следующий. Бул жерде эң биринчи компетенциялык аралык байланышты туура пайдалануу биздин эң биринчи милдетибиз болду. Бул жерден эң биринчи түшүндүрүүдө чынында мен өзүм дагы эмнеден баштоону кыйналдым. Бул учурда мен өз алдымча карточкаларды баягы компетенциялар боюнча жайып алып, анан кийин өзүм байкадым. Мен бул мугалимдерге кандай туура багыт бере алам деген баягы сабактар өтүлүп баштаганда суроолор көп пайда болду. Мына ошондо мен компетенцияларды, карточкалардын эмнени байкадым? Символикаларды байкадым. Мына ошол карточкалардын ар биринин ортосунда символикалар жазылган жана ылдый жагында түшүндүрмөлөр берилген, багыттар. Мында мугалим, ар бир мугалим өз алдынча иштөөдө өзүнө туура багыт ала алат. Мына ошол символикалардын жардамы менен мен мугалимдерге бул карточкалар бири-бирине байланыш экенине багыт бере алдым. Анткени мугалим сабакта топ менен иштегенде же жалпы класс менен иштегенде колдонулган компетенцияларды балдарга критерийлик суроо бергенде же болбосо тапшырмаларды бергенде топтор арасында кайсыл компетенцияларга дагы таянса болот. Мына ошого биз багыт ала алдык символикалардын аркасы менен. Ошондой эле мугалимдерге карточкаларды таратканда суроо пайда болду. Карточканын саны көп экен деп. Мына ошондо бизде албетте жана усулдук китепче, методический китепче бизде ар бирибизде эле мисалы үчүн 1-2 эле санда болчу. 2 эле санда. Ошондуктан мугалимдерге кезектешип ошол усулдук китепчени
методиканы берип окуп баштаганда бизде мугалимдерден сунуштар пайда болду. Карточканы бирден жайып олтурганча мугалимдерге ушул усулдук методикалык китепче оңоюраак экен. Анткени кайсыл жерде болсун биз сабакка даярданганда китепче дайыма жаныбызда. Мына ошондой сунуштар пайда болду. Семинарлардын өтүшү убагында жана ошондой эле биз ар бир тажрыйба алмашуу сабактан кийин баягы обсуждение болгондо дагы мугалимдерден дагы ушундай сунуштар пайда болду. Биз карточканы жайып отурганча китепти барактап иштегенибиз бизге түшүнүктүү. Андан дагы көп иштеп жүргөн стажы бар мугалимдерден дагы сунуштар пайда болду. Карточкага караганда бизде методика китептен окуп чыкканыбыз көп пайдалуу нерсе алдык деп. Мына ошондой сунуштар пайда болду. Андан ары бизде кээ бир мугалимдер электрондук вариант жана ошондой эле өзүлөрү фото китеп түзүп алышты. Ошол китептерди копировать этип өзүлөрүнө ыңгайлуу кылып китептер түзүп алышты. Бизде ошондой китеп жасап алып иштеп аткан мугалимдерибиз бар. Мына биз кыйынчылыктардан ошондой эле эме жол менен чыгып атабыз да. Кийинки страницаны. Мен жогоруда айтып келдим, бизде башында 11 мугалим баштаганбыз. Мында эң биринчи ошо тажрыйба алмашуу сабактарына кирип бири-бирибизге өзүбүздүн сунуштарды айтканда, бул карточкалардын жардамы менен көп жаш мугалимдер өзлөрүнө пайда алганын айта алышты. Анткени сабакты пландаштырууда ошол компетенциялардын жардамы көп экенин байкадык да. Андан тышкары биз ошо жаш мугалимдер менен иштөөдө дагы кыйынчылыктардан кантип чыктык? Насаатчыларды бекитип бердик. Көп жыл иштеген мугалимдерди биз жаңы иштеп баштаган жаш мугалимдерге насаатчы кылып бекитип бердик. Мына ошондо биздин мугалимдер дагы жуп-жубу менен иштей баштады. Ошол бизге көп жардам болду. Андан тышкары өндүрүштү тажрыйба алмашуу сабагында биз эмнени байкадык? Биздин өндүрүштүк окуутунун устаттары теорияда беришет. Анан ошону эле алган билимин практикада, лабораторияда айкалыштырышат. Мына ошондо бизди байкоо жүргүздүк баалоо боюнча. Ошо теорияда алган билимин лабораторияда кандай айкалыштырып жетишет. Мына ушул жерде кыйынчылыктар пайда болдубу деген дагы суроолор пайда болду. Албетте болду. Мында баалоо жүргүзүүдө дагы болду. Бирок мугалимдердин жана жаш мугалимдердин жуп менен иштешүүсү дагы биз муну ошол багыт менен жеңе алдык десем болот. Анткени бири-бирине берген сунуштары менен бири-бирине биз кемчилик дебей, менин сунушум буну биз ушундай жол менен оңдосок болот деген багытта компетенциялык аралык кайчылаш компетенцияларды менен иштөөнүн аркасы менен биз көп суроолорго өзүбүз жооп ала алдык да. Следующий. Жана мен башында айтып кеттим, биз мугалимдер менен иш баштаганда биз фокус группасын түзгөнбүз. Мына бул жерде биринчи сүрөттө бизде окуучубуз турат. Мына ушул бала өткөн окуу жылында бизде көп жакшы нерселерди өтө алды да. Бир окуучубуз сварка группасындагы ал бүтүп кетти. Орус тили сабагынан өз алдынча 20 минутталык сабак өтүп бере алды. Бул темадан тышкары, мисалы үчүн ал Чыңгыз Айтматовду алды, андан кийин Есенинди алды. Ошол программадан тышкары материалдарды жайылтуу, өзүнүн оюн айтуу, балдарды кызыктыруу максаты менен сабак өтүп берди да, бул дагы абдан жакшы болду. Андан тышкары бул долбоор менен иштөөдө биздин максат, бизге алдыбызга максат коюлган ушул скаффолд карточкалар топтомун, жаңы ыкмаларды сабакта колдонууну жайылтуу. Биз муну колдонууну келишинче аракет кылдык. Биз өзүбүздүн лицейдин мугалимдери жана кошумча лицейлер менен 82, анан кийин 42-чи лицейдин мугалимдери менен барып практика жүзүндө семинар өттүк 2 лицейде. Андан тышкары бизде совместитель болуп бизде математик мугалим иштейт, Океева Гүлбарчын Жакшылыковна, балыкчынын 13 мектебин жыйнап, бул жакынкы 1 ай мурун эле бизде семинар өтүлдү. Бирок бул семинарда биз сабакта колдонуунун ыкмаларынан тышкары, мисалы үчүн бизде завуч администрациянын мүчөлөрүнө өттү, воспитательный завучтарга жана учебный завучтарга кандай кылып жылдын жыйынтыгын баалоо аркылуу жүргүздү. Мындайча айтканда мониторинг
сапаттуу билим сапатын баалоо жана мониторинг жүргүзүү деген темада. Мына ошондо бул жерде сүрөттөрдү көрүп атасыздар сиздер. Эме интернет булактарын кайсы интернет булактарында колдонуп өтсө болот деген бөлүк да камтылды. Мында болсо сабакта мисалы үчүн биздин негизги максатыбыз бул жерден эмне болду? Ошол мониторинг жүргүзүүдө эң негизги биз эмнени пландашыбыз керек? Теманы, ошол мектепте кандай иш жүргүзүлөт, андан кийин анын багытын, анан критерийдин суроолорун даана так коюу, кандай критерий менен мониторингдин жыйынтыгы чыгарылат. Мына ошол багытта болду. Бирок ушул жерден дагы биздин ошол семинар өткөн мугалимибиздин айтуусу боюнча бул скафолд карточкалар токтомун сабакта колдонуу жөнүндө маалымат алганда кызыгуулар пайда болгонун баса белгиледи да. Демек мен ойлойм да, бул карточкалар топтомун биз туура багытта дагы жайылта алсак, муну сөзсүз түрдө колдонуу бизге пайдалуу деп. Андан тышкары өткөн окуу жылында өзүбүздө байкоо жүргүзгөндө мен эмне кылдым? Следующий, пожалуйста. Эмне жүргүздүм? Албетте кыйын болду. Критерий суроолор да пайда болду. Аны да түздүк. Бирок жыйынтыгын чыгарууда талаш тартыш болду мугалимдер арасында. Менин группам жакшы, менин балдарым жакшы дегенде болду. Менин мугалимим, менин баягы насаатчы болуп иштегендерден да талаш тартыш болду. Эң аягында келдик дагы биз анонимдик анкета өткөрдүк. Мугалимдер арасында дагы, окуучулар арасында. Мына ошондо окуучулардын жана мугалимдердин берилген маалыматынан биз жыйынтыктаганда, демек биз жаңы ыкмаларды колдонуу менен окуучуларды сабакка кызыктыра алабыз. Андан тышкары сапаттуу билим алууга балдарга багыт бере алабыз жана ошондой эле жаш мугалимдерди, иштеп жүргөн мугалимдердин убактысын туура пайдаланууга жардам бере алат экенбиз. Бизде акыркы айда, бул февралда, бизде тажрыйба алмашуу сабактары да өттү. Бул жерде кыргыз тили сабагынан болду, кыргыз тил адабияты сабагынан болду, поэзия кечеси өтүлдү, ошондой эле физика сабагынан болду, тажрыйба алмашуу сабагы. Бул жерде дагы былтыркыга салыштырмалуу биздин мугалимдер өз алдынча бул багытта иштегенге көнүп калгандыгы байкалды. Убакытты туура пайдаланып, сабакта колдонулуучу ресурстарга уже багыт алып, анан кийин сабактын структурасын бузбастан, темадан тышкаркы кеңири материалдарды колдонуп, окуучуларды кызыктыра алышты деп мындай жыйынтык чыгара алам да. Бул бизде тажрыйба алмашуу сабагы азыр дагы уланып жатат. Бирок ошого карабастан бизде дагы көйгөйлөр бар. Мисалы үчүн, мен үчүн азыр кандай көйгөй? Бул кадрлардын тез алмашуусу. Анткени тез алмашуусун мага кандайча тоскоолдук кылып атат. Мен алар менен, мисалы үчүн 7 киши болсо, 5 киши болсо чогултуп алып семинар өтөм, андан тышкары дагы жекече иштөөгө туура келип атат да. Бул дагы убакыт алат экен, чынын айтканда. Убакыт алат. Андан кийин азыркы биздин жаш мугалимдердин электронный вариант түзүп алгандан тышкары дагы эмнени сурашат? Мүмкүн болсо дейт да, эже дейт, мүмкүн болсо жанагы усулдук китеп, методика китеп жука болсо дагы кыргызча карточкалардын менен даана берилгени бизге абдан пайдалуу экен дейт да. Анткени биз китепти ачып баракта план жазууда биз ошо настольный книга кылып эле тиги методичканы жаныбызга коюп алсак, бизге абдан пайдалуу экен дейт да. Каерде жүрсөк, кайсы группага кирбейли, ал китеп биздин жаныбызда. Биз ошол китептин жардамы менен жок жерден барды пайда кылып, өзүбүзгө кыйынчылык туулган суроолорду же болбосо кандай десем, ошол кыйынчылык туулган моменттерден биз чыгып кетет экенбиз деген ойлор пайда болду. Андан тышкары дагы өткөндө биз ушундай сабактардан кийин дагы кеңешме куруп сүйлөшүп отурганда мугалимдерден да мындай суроо пайда болду. Мен муну ортого салгым келет да. Мурунку иштеп жүргөн мугалимдер айтат: биз дейт, бул карточкалар топтомун колдонуп келатабыз, бизге пайдалуусун билдик дейт. Эми ар бир сабакка эле биз баланча карточканы же болбосо компетенцияны колдондук деп жазуу сөзсүз түрдө керекпи, же жазбай койсок болобу деген суроо да пайда болду да. Анан кийин мен айттым, азырынча жазганыбыз жакшы болот го. Анткени бизден кийинки иштеп жаткан жаш мугалимдерге мына могу планды карап көрүп, өзүңө ушундай план түзсөң болот дегенде,
Ал карап окуган мугалим сөз түрдө компетенция жазылуу экен, баланчанчы карточка жазылуу экен. Демек, мен ушул багытта иштесем, ушул карточкаларды колдонсом болот деген ойдо калат деген ой менен мен мугалимдериме айттым да, азырынча жазалы. Кийин бул долбоор дагы мындан ары алдыга жылып буйруса, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, жакшы ийгиликтерге жетишсек, мүмкүн биз ал карточкалардын номерин жазбай эле уже багыт алып эле өзүбүз иштей беребиз деген ой пайда болду. Ушундай суроолор болду мендечи, мугалимдер тарабынан. Анан кийин мен дагы айтат элем да, если можно, следующую страницу. Мына бул жерде ошо мен эме көйгөйлөргө жазгамда карточкалардын санынын көптүгү жана кадрлардын тез алмашуусу чынында биздин жумушта абдан эле тоскоолдуктар жаратып атат. Биринчиден, эмне үчүн кадрлар тез алмашып атат? Анткени жаш мугалимдер азыркы биздин алып аткан өзүлөрүнүн маянасына кээ бирөө нааразы, бирок биз аларга кандай багыт берип атабыз? Жакында биздин мамлекет тарабынан сиздердин маянаңыздар көтөрүлөт, көптөгөн жакшы жактары сунушталат. Ошондуктан эгерде ар бир мугалим өзүнүн кесибин сүйсө, анда маянага карабайт. Ушул кесипти сүйүп тандап алган мугалим маянага карабай иштейт. Анткени өзүнүн ишин, тажрыйбасын андан ары улантып, кийин ушул өзү окуткан балдары менен сыймыктанган мугалимдер келип чыгат деп, мына мен ушундай гана багыт берип атам. Ошон үчүн мугалим ар тараптан өнүккөн, өзүнүн ишин сүйгөн, балдарды сабакка кызыктыра ала турган жана ошондой эле убактысын үнөмдөп, изденүүнүн үстүндө иштесе, анда иш жүзүн ашыра алат. Эгерде жок, адашып келип бул кесипти тандап алса, анда ал көпкө чейин чыдап иштей албайт го деп ойлоп, мен ушундай эле жыйынтыкка келип атам да өзүмчү. Бул жерден эң негизгиси жаңы келип аткан мугалимдерге жана иштеп аткан мугалимдерге ушул карточкалардын бизге жакшы жактарын, пайдалуу жактарын туура түшүндүрүп, туура багыт алсак, бул карточкаларды колдонууга болот сөзсүз түрдө. Анткени бул системага салынганда бул. Хотя бул топ менен иштөө мурунтан бизде бар. Бирок бул системага салынган ыкма болгондуктан бул бизге колдонууга абдан, кандай десем, мүмкүнчүлүктүү, мындайча айтканда, удобный да. Темаңды кара, компетенцияны кара, анан кийин 3 карточканы тандап ал дагы, ошол сабактын планын туура түзүп ал, бүттү. Анан кийин максат менен критерийдин суроолорун туура коюп ал. Анда ошондо сабак максатына жетет деп ойлойм. А болбосо, эгерде ресурстарды туура тандабаса мугалим, компетенцияны туура тандабаса, сабактын максатын туура кое албаса, анда иш жүзүн ашыра албайт деп ойлойм. Ата бул карточка иштесе абдан кызыктуу. Мен өзүмдүн ушундай ой бөлүшөт элем да. Андан дагы менин дагы бир ушундай өзүмдүн көйгөйүм бар. Ушу ар бир азыр мектептерге көп мындай жакшы көз караштар болуп атат. Ал эми кесиптик лицейлерде дагы ушул мектептегидей тех каражаттары жетиштүү болсо, ар бир кабинетте мугалимге ыңгайлуу шарттар түзүлсө, абдан сонун сабактар болот эле да. Ушундай кызыктуу, мындай жүрөгүңөн чыккан, оюңан чыккан сабактар, багыттар берилип, кызыктуу өтүлөт деп ойлойм. Бирок азыркы каражаттар бизге дагы жетишсиз деп ойлойм да, мугалимдерге. Азыркы талапка жооп бергидей бар, бирок жетишсиз. Анткени жаңы келип аткан мугалимдердин дагы талабы күчтүү, алар да көп нерсени өткөргүсү келет. Алар да мисалы үчүн видео уроктор болобу, кандай десем, слайд ал түзүп, роликтер менен өтүшөт. Но бирок ошол дагы аздык кылат да, кээ бир кызыгып өткөн мугалимдерге. Анан дагы менде дагы мындай эме бар, көйгөй, мүмкүн өзүмдүн да көйгөйүмдү айтып кетсем болот го дейм. Масуба лязымна. Мындай да, азыр биз районго карап калбадыкпы? Районго мурун өзүбүзчө болчубуз. Азыр биз деген райондук билим берүү бөлүмүнө карап калдык. Бизде азыр жанагы жаңы ыкмаларды дагы өзлөрүнүкүн сунуштап атат. Эми менде азыр астында мындай максат бар да. 5Е модуль менен
ыкмасы менен ушул биздин скаффолд карточкаларын туура пайдалануу. Мен ушуга багыт берүүгө азыр семинарга даярданып атам. Анан туура кабыл алат го, экөөнү бириктирип, айкалыштырып. Анткени аякта да окуучуларды кызыктыруу, бизде да окуучуларды кызыктыруу. Аякта да максатты туура коюу, бизде да максатты туура коюу. Анан окуучулардын билимин туура баалоо. Бизде дагы алда критерий бар. Бизде ал дагы багыт бар. Эми ушунун баарын бириктирип, мен ушу мугалимдерге семинар өтүп, анан кийин кандайдыр бир пландын шаблонун иштеп чыгып, ошол менен анан иштесек туура болот го деген өзүмдүн жекече оюм да. Мен азыр ошонун үстүндө иштеп атам. Анан кийин кандай болот, мен жеке сиздерге кайрылып дагы жардам сурайм. Туурабы, туура эмеспи, кандай иш жүзүнө ашырабыз? Анткени кайсыл жагынан караба, баары бир деле бир багыт. Баары бир багыт. Убакытты туура пайдалануу, максат азыр эле айтып кеттим, критерийдин суроолору, окуучуларды кызыктыруу, окуучуларды өз алдынчылыкка тарбиялоо, багыт берүү, сабакта изилдөө, бизде да бар ал. Ошону айкалыштыруу. Азыркы менин эң негизги максатым ошо болуп атат да. Анткени баштаган ишти жеткиликтүү иш жүзүнө ашыруу керек болуп атат. Мен азыр ошо почти бүтүп калдым. Смайликтери мен өйдө даярдадым. Анан эми өткөндөн кийин көңүлүм толобу, мен сиз менен лично мындай сүйлөшүп, кабарлашып, баарлашам. Рахмат. Хорошо, спасибо. Спасибо, Чулпан Аспековна. Очень интересная презентация. Вы прям с душой рассказывали. Прям видно, что вы пропустили через себя и очень сильно переживаете за процессы, которые идут в лице. И я еще раз вас благодарю за эту открытость, с которой вы делились и с трудностями, и как вы из них выходили, и за ту поддержку, которую вы лично оказываете преподавателям не только своего лицея, но и соседним лицеям тоже. И то, что у вас есть планы, это тоже замечательно. Прям спасибо вам за это большое. Коллеги, у вас будет возможность после второй презентации задать вопросы нашим спикерам, если они у вас возникнут. Пока записывайте их. И я пока предлагаю перейти ко второй презентации. Каримова Айгуль Абдукадыровна, Компас колледж, Бишкек. Пожалуйста, Айгуль, вам слово. Спасибо вам большое, Масума Ильясовна. Огромное спасибо за такую возможность выступить, поделиться своим опытом. Искренне благодарна, и честно, что вот приглашаете. Это замечательный для нас тоже способ рефлексии. Послушать Чулпан Эджике сейчас я уже поняла, насколько вложено, да, усилий, времени, труда, я так понимаю, и педагогических усилий, чтобы интегрировать. Я бы, конечно, тоже немножко подчеркнула, что Чолпан Эдже сказала в плане, что у нас там, в принципе, в одном направлении, да, но есть свои особенности. Вот мы увидели все-таки абсолютно другие особенности, когда мы интегрировали scaffold. То есть позвольте тогда я по презентации углублюсь туда. И если есть возможность мне на кыргызском выступить или на русском? Я думаю, что на Как вам кыргызском, потому что удобно? у меня презентация на русском, будет Как вам такой удобно, Айгуля? дуальный язык. Мгм. Чоң рахмат. Барыңыздарга кутман кеч, урматтуу коллегалар, кесиптештер, партнерлор. Ошол биздин жолугушууга чакырганыңыздарга чоң ыраазычылык. Ушул жерде биз да өзүбүздүн тажрыйбабызды кичинекей болсо да бөлүшүп кеткенибизге кубанычтамын. Менин презентациям орус тилинде жана мен комментарийлердин баарын кыргыз тилинде өткөрөйүн. Аракет кылайын. Менин атым Айгуль Каримова. Мен ошол 2-3 билим берүү тармагында көп тармактарда иштейм, бирок бүгүнкү кеченин негизги фокусу бул менин Компас колледж деген колледждеги, кесиптик колледжде академиялык тармакта жетекчилигимдин алкагында болуп жаткан иш-аракеттер. Жана биз жолугуп да келсек керек, 1 жылдан бери ушул скаффолддун алкагында иш жүргүзүп жатабыз. Жана биздин Масума Ильясовнанын абдан жакшы бир презентациядан кийин биздин колледждин бүт баардык жетекчилиги ушундай бир инструментти алып интеграциялоого кызыктар болушкан. Жана ушундай эл аралык тренингге катышкандан кийин биз бул фокусту мындан дагы тереңдетип жана жакшы бир ийгиликтерге жетишип жатабыз. Компас колледж бул биздин кесиптик колледж, Борбор Азияда да биринчи көркөм өнөр жана дизайн кесиптери колледж болуп саналат. Биздин чыгармачылык тармактарда орто кесиптик билим берүүнү жүзөгө ашырат дагы.
Бизде эми кыскача контекст берип кетсек, колледж 246 студенти бар. Коллегаларыбыз боюнча окуу процессинде биз 86 мугалимдер жана кызматкерлербиз. Департаменттерибиз интерьер дизайн, визуалдык медиа, кийим дизайны, графикалык дизайн жана чыгармачылык бизнес. Бизде ошондой дагы маалыматтар технологиясы жана продукты дизайны бар. Скаффолд карточкаларын киргизүүнүн масштабы бүтүндөй колледжди камтыйт. Бүт баардык колледжде биздин мугалимдер дагы жана ошондой эле административдик тараптан дагы окутуулар жүргүзүлүп, ошол бир бүтүндөй тил катары, бир коммуникативдүү ыкма катары кабыл алдык. Скаффолд эмне үчүн киргизилди? Это следующий слайд. Виктория, да? Спасибо большое. Скаффолд эмне үчүн бизге киргизүүнү чечтик? Бул мугалимдер үчүн дагы, биздин окуучулар, студенттер үчүн дагы окуу процессин ачык айкындыгы жана структурасын жогорулатууга туура келген инструмент болуп каралды. Команданын алдында бирдиктүү педагогикалык инструмент түзүү милдети турду. Ал дегени биз мисалы ар бир мугалимдин, ар бир департаменттин сабагына киргенде кандайдыр бир бирдей структурага ээ болгон маалыматты жеткирүү жана тажрыйба алуу мүмкүнчүлүктөрүн киргизүү планда турду да башында. Педагогика коллектив деңгээлинде биз эмне аткардык? Ар кандай дисциплиналарды, ар кандай тармактарда мугалимдердин арасында жалпы методикалык маданиятты жана бирдиктүү тилди калыптандырдык. Ушул эле негизги администрациянын дагы биздин жетекчиликтин дагы алкагында жүргүзүлдү. Сабактарды интуитивдүү пландаштыруудан окуу тажрыйбасын аңдап долбоорлоого өттүк. Ал деген мисалы кээ бир мугалимдин сабактары аябай эффективдүү өтөт, кээ бир мугалимдер кыйналышат. Мына ошол балансировканы, ошол балансты сактоо, жаңы келген мугалимдерди иши киргизүү жана ошондой эле негизги окуу кандай бир принциптерине жетүү үчүн биз ушул бир тармакты көздөдүк да. Жана тажрыйба алмашууну жана өз ара насаачылыкты колдогон кесиптик практиктер коомчулугун түзүү. Бул эми мен азыр түздөн түз которуп жатам. Бул жерде айтып кеткенибиз, биз ушул Скаффолдтун мисалы Telegram каналы аркылуу жана ошол вебинарлар аркылуу кесиптик практиктердин коомчулугун түзүп жаткандыгын көрүп, бул биздин мугалимдерибизге аябай жакшы демилге жана түрткү жана туруктуу демилге болоруна ишендик. Окуу процесси деңгээлинде күтүлгөн натыйжалар бар болчу. Ал сабактын көрүнүктүү структурасынын эсебинен студенттердин катышуусун жана мотивациясын жогорулатуу. Окуучулардын практикалык ишин активдештирүү жана балансташтыруу. Бул жерде бизде колледжде практикалык иштер көп берилет. Биз аны Скаффолдтун методикасы менен өз ара баланска киргиздик. Мисалы, ал иш берилсе, кийинки мугалим дагы ал жөнүндө маалыматы бар жана программасын ошого карап түзөт. Окуу программаларына кросс компетенциялар, бул деген биздин жанагы изилдеген 7 компетенцияны баардык компетенциялардан өткөн компетенцияларды киргизүүнү системалуу интеграциялоону карадык. Скаффолд карточкаларынын тандалышы бир катар негизги артыкчылыктары менен шартталган. Инструмент ар кандай дисциплиналарга оңой интеграцияланат, окуудагы икемдүүлүктү колдойт жана сабактын каалаган этабында, башында болобу же болбосо аягында болобу, киришүүдөн рефлексияга чейин колдонулушу мүмкүн. Жана бул Скаффолдтун айтып кеткендей активдүү эл аралык практиктери тарабынан берилип турган ушундай экспертный практикалар же болбосо сунуштар биздин мугалимдерге аябай жакшы калыптандыруучу жардам болот деп эсептелет. Скаффолд карточкалары кандай киргизилди? Это вот следующий слайд. Спасибо большое. Кантип биз Scaffold карточкаларын киргизди? Бир ченемдүү этап көздөлгөн. Башында мисалы 4 негизги ролду камтыган биринчи биздин команда түзүлгөн. Башында мен академиялык жетекчи,
Бул орусчадан эми орусча болгондо общеобразовательный дисциплина, да, руководитель общеобразовательный дисциплин. Жана ошондой эле бизден долбоор менеджери ошол скаффолдто катышып ал дагы сертификацияланган адисибиз. Жана мониторинг жана сапатты контролдоо бөлүмүнүн жетекчиси. Ушул үч жетекчиликтин негизинде биз департамент жетекчилерине кайрылдык. Бизге эң негизги ар бир биз айткан департаменттин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Алардын артыкчылыктары бар. Ошолорду карап туруп диагностика өткөрүү болуп эсептелди. Диагностика мугалимдердин муктаждыктарын изилдөө жана ар бир департаменттин негизги методикалык милдеттерин аныктоо. Алар өз ара сиздер айтып кеткендей, ошо чолпон эчик айтып кеткендей, өздөрүнүн бир экосистемасы бар. Биз ошо скаффолд менен ошол жердин кайсыл аралыктарына жардам берип, кайсыл жерге кийлигишип ала турган, эффективдүү мындан дагы күчөтө турган аракеттерди жасоо үчүн бизге департаменттин жетекчилеринин анализи керек болду. Андан кийин биз долбоорлоого өттүк. Бул маселелерди түзүү, киргизүү программасын иштеп чыгуу жана биз ошол бир жакшы жери бул биздин программа, биздин РПК, Республикалык институт повышения квалификации, ошо РПКнын алкагында биздин программа бекитилип, 72 сааттык профессионалдык кесиптик өнүгүү программасы болуп бир жылга пландаштырылган дагы, анан биз аны интеграциялап баштадык. Модельдөө башталды, бул компетенцияларды карап чыгуу. Карточкаларды сиздер туура айтып кетесиздер, карточкаларды бири караганда көп, бирок биз ал жерге приоритет киргиздик. Мисалы, Telegram каналдагы, мисалы биздин эл аралык алкагында экспертте аябай жакшы методикалар берилген. Кайсыл компетенцияны кантип приоритеттесе болот. Ошол приоритеттүү компетенцияны киргизүү менен биз интеграция жолдорун жана баалуу ыкмаларын талкууладык. Негизи бул интеграцияда башкы ролду биздин ошол департамент жетекчилери аябай жакшы анализ беришти, кайсыл компетенция алардын департаментине приоритеттүү болот деп алар бизге багыт берди. Жана тренингтердин өздөрү окутуу башталды, департаменттер менен тренингтер өткөрүлдү. Регламенттерди, нускамаларды жана тапшырмаларды, компетенцияларды, методиканы жана баалуу ыкмаларын камтыган силабус деген бул биз окутуу программасы, ошол программасынын биринчи шаблону түзүлүп, жана ал дагы талкууга алынган. Андан кийин интеграция башталды. Интеграциялоо карточкаларды ошол биздин окутуу программасына киргизтирүү, туура жайгаштыруу. Биз мисалы окутуу программасында буга чейин дагы жакшы компетенттүүлүктөрдү камтыган модельдер бар. Биз скаффолдту тапшырма берүүдө багытталган пландаштыруу жана ошо тапшырманы баалоодо абдан эффективдүү деп көрдүк. Ошол тапшырма бергенде, алар мисалы проект тапшырма берсе, жана ошону кандай этаптар бар болуш керек баалоо, биз бардыгын скаффолдтун алкагында түздүк. Андан кийин албетте колдоо, бул насаатчылык, бул биздин практиктер коомчулугунун аркылуу мугалимдерди колдоо, тажрыйба алмашуу жана квалификациянын жогорулоо тарабынан биз ушундай биздин мугалимдерге мотивация бердик. Жана ошол насаатчылык жакта дагы биз Telegram каналынан же болбосо ушу скаффолдтун башка ресурстарынан да кайрылып, өзүңүздөр алсаңыздар болот деп өз ара алардын өзүнүн өнүгүүсүнө койдук да. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Я уже как раз об этом рассказала. То есть ошол проекттери моделирование, интеграция боюнча азыр айтып кеттим. Кантип колдоп кеттик, кандай колдоо болду? Биз өзүбүздүн кызматкерлерибизди практикалык тренингтер аркылуу колдодук. Ар бир тренинг конкреттүү дисциплинанын өзгөчөлүктөрүнө ылайыкташтырылган. Мисалы биздин кийим дизайн менен IT дизайн ар түрдүү скаффолд карточкаларын, методикаларын тандап приоритетке коюшту да. Биз ошол мындай деталдуу айтып кетсем, ар бир департаментке жок дегенде 3 скаффолд кросс компетенциясын алып туруп, сквозные компетенция, жана ошол багытталган 4 рамочный компетенция менен өзүңүздөрдүн планыңарды түзгүлө деп буйрутма бердик. Жана алар өзүнүн департаменттин приоритетине, анализине, диагностикасына карап туруп тандашты. Методикалык колдоо бул албетте биздин скаффолд интеграциясы менен силабустар, бул биздин шаблондор өзүбүз иштеп чыгарган. Биздин план дароо эле ошо окуу планына киргизип эле
ошол окуу планынын алкагында жаңылап, тууралап, ошол жерден андан ары иштөөнү туура көрдүк. Жана эң башкы ресурс бул албетте биздин онлайн карточкалар. Абдан эффективдүү, абдан ыңгайлуу колдонгону дагы. Ар бир мугалим өзүнүн сагына онлайн карточканы телефондон ачып туруп эле, ошол кандай план коюлган болсо, кандай артикуляция жасаш керек, ошону онлайн ресурстар аркылуу акырын интеграцияны башташты. Колдонуунун сапатын контролдоо мониторинг бөлүмү тарабынан бизге иштелип чыккан силабустарды, карточкаларды туура интеграциялашын талдоо, аларды карап чыгуу, ошондой эле мугалимдерден кайтарым байланыш чогултуп жана берилген билим берүү натыйжаларынын жетишүү боюнча маалыматтар топтолду. Жана ал дагы ушул туура интеграция болуп жаткан процесске кошулду. Учурдагы процесстерге интеграция этап менен болду. Алгач карточкалар пландоонун кошумча элементи катары киргизилди. Андан кийин силабустун структурасына милдеттүү бөлүгүнө айланды. Бул мугалимдердин ашыкча жүктөлүп калышынан мындай алысыраак кармайт жана инструменттин кадимки жумуш процессине органикалык жол менен орнотулушун камсыздоо мүмкүндүгүн берди да. Биз муну дагы бир тренинг же болбосо дагы бир кошумча методика катары эмес, кылып аткарып жүргөн тажрыйбасынын күчөтүү жана бир структурага багыттоо катары жолдомо бердик. Мгм. Можно, пожалуйста, следующий слайд. Мгм. Это я тоже уже рассказала, что у нас вот методическое сопровождение, да? Мгм. Так, это тоже. И трудности, да? Трудности и решения. Кыйынчылыктар. Бул жерден биринчи кыйынчылык бул албетте мугалимдердин даярдыгынын бирдей эместиги болду. Бизде колледждин мугалимдери негизинен педагогикалык билими жок практикалык адистер. Педагогикалык билими бар адистер биринчи курста, алар 10-11 класстын программасын беришет. Ал эми экинчи курска барганда алар көбүнчө практиктер, алар профессионалдар. Алардын бир бөлүгү үчүн сабактардын структуралуу пландаштыруу кадимки мындай күнүмдүк пландаштыруудан башкача болуп, алар карточканы кандайдыр бир ыңгайсыз көрүштү башында. Бирок методиканы алар ресурс катары карап жана кошумча административдик жүк катары кабыл алгандай болду. Бирок кийин биз аны тренингдер аркылуу бүт баарын талкуулап жана этапность берип, мисалы 2 карточканы гана карап, анан 2 карточкадан 4 карточкага өткөрүп, ушундай бир точечный иш аракет жүргүздүк да. Кандай чечим болду? Ушул биздин иш аракет жана тренингдер реалдуу кейстен инструментке алган. Биз өзүбүздүн эле колледждин ичинде болуп жаткан кейстерди, ситуацияларды, жагдайларды алып туруп эле жана ошону талкууга киргиздик да. Бул ушу биринчи кыйынчылыгыбыз болду. Мгм. Мгм. Экинчи кыйынчылыгыбыз бул адаптация болду. Мен айтып кеткендей, бул биздин дисциплиналар аябай ар түрдүү, бири-бирине окшогон жана алардын дисциплинага ыңгайлаштыруусу биздин бир аз шаблондорду даярдоо, өзүбүздүн коммуникациясы тууралуу иш аракеттерин убактысын алды да. Мисалы чыгармачылык жана дизайн дисциплиналары алар ар дайым скаффолд карточкалардын стандарттуу логикасын карап туруп ошол жерден көп суроо беришти. Мугалимдер болсо практикалык жана долбоорлор форматтары үчүн тиешелүү кросс компетенциялар, морики сквозные компетенцияларды тандоодо жана бааланган натыйжаларды түздө кыйынчылыктар бир аз болду да. Бизде мисалы креативдүү дегенди кантип баалаш керек, сулуулук дегенди кантип баалаш керек деп ошондой суроолорду талкууга киргизип, анан скаффолд абдан сонун структура берген да. Бир ошол жерде айтып кетчү нерсем, алардын суроосу болду, эмне үчүн скаффолддо AI, чат GPT мисалы эмне үчүн адрес болгон эмес, AI компетенттүүлүк деген эмне депчи. Биз ошондо бирок айтып кеттик, эгерде ошол цифровой компетенцияларды, кечиресиздер, кээ бир сөздөр орусча келип атат, цифровой компетенцияларды жакшылап караса жана ошол компетенттүүлүктөрдү үйрөнсө, алар кантип AI менен иш алып барышты билишет. Ошол AIга алар түздөн түз жакшы мындай багыт бере алат деп ушундай түшүндүрмө бердик да.
Бирок албетте бизде департаменттин жетекчилери абдан чоң бизге жардам көрсөттү. Алар бизден ушул кайтарым байланышты кармап, биз менен постоянно ар дайым коммуникацияда болуп жүрүштү да. Жана инструменттин методологиялык бүтүндүгүн сактоо менен бирге анын ар кандай окутуу форматтары үчүн ийкемдүүлүк камсыздоо мүмкүнлүк берди. Бизде мисалы цифровой онлайн карточкалар менен кагаз карточкалар барын алар аябай жакшы кабыл алышты. Онлайнда карап скриншот кылып бирдемке кылып үйрөтсө болот. Жана биз менен келип сүйлөшүп кеткиси келсе, кагаз карточкаларды алып биз менен дал ушул практикалык сүйлөшүү талкууга отуруп талкуу жүргүзүштү да. Корутунду, можно уже итоги. Я, наверное, очень быстро, извиняюсь за время, наверное, посмотрела. Выводы и советы коллегам. Бул башкаруучулук корутундуларды сунуш кылат элек. Системалуулук ылдамдыктан маанилүү. Бул деген биз бир эле көрсөтүп коюп анан кийин мисалы башка пландар приоритетке коюлуп кетпеш үчүн системалык демилге менен жана ушундай командалык демилге ушул бизден 3-4 команда биргелип жана мугалимдердин өздөрүнүн кайтарым байланышын алуу боюнча ушул биз скаффолдто азыр биз эффективдүү киргизгенге мүмкүнчүлүк болду. Инструмент окутуучу инструмент кечиресиз, анын маанисин түшүнгөндө гана иштейт. Ооба, инструмент мугалим анын маанисин түшүнгөндө гана иштейт экен чындыгында. Ошондуктан биз биринчи ирет компетенттүүлүктү мугалимдердин өздөрүндө өркүндөтүп, өздөрүнүн түшүнүгүнө жөнөкөй жана туура кабыл алуучу багыттарды карадык. Карточкаларды колдонуу боюнча административдик талап методикалык колдоосуз натыйжа бербейт. Ал деген бизде деген ушул биздин жетекчиликтин колдоосу болду. Алардын бизге окуу программасынын силабусунун шаблонун ачып ушул жерге интеграциялоого мүмкүнчүлүк берген дагы абдан жакшы түрткү болду да. Жана ошондой эле сертификат алуу жана практиктер коомчулугунун мүчөсү болуу бул абдан жакшы стратегиялык ресурс деп эсептейм. Бизде мисалы Кыргызстан боюнча эл аралык деңгээлде ушундай системалык жана туруктуу практикалык окутууну берген, тренингтерди берген бул абдан жакшы нетворк деп эсептейм. Ошол скаффолддун тармагында биздин мугалимдер кошулуп өздөрүнүн кесиптик өнүгүүсүнө караган мүмкүнчүлүктөрдү карап, өздөрүн дагы ал жерде конкурстарга катышуу мүмкүнчүлүктөрүн көрүп, алар мотивация алышты. Жана кийинки, еще последний, по-моему, да? Кантип баштоо керек деп мен бул жерде баштоон айтып кеттим, бирок биз да ойлойм бул жерде көбүбүз уже баштап скаффолд менен иштеп калдык. Бирок ошондой болсо да ушундай кадамдар пайдалуу деп үмүттөнөм. Бул мекеменин жетекчилигинин колдоосу, албетте. Бул жетекчиликтин колдоосу, бул жөн гана сөз менен эмес, бул тренингтерге катышуусу, тренингтердин убактысын тууралап берүүсү, мүмкүн болсо мугалимдердин убактысын тууралап берүү. Методикалык колдоого убакыт жана ресурстар, албетте. Жана ошол онлайн платформаны эффективдүү колдонуу менен кайсыл мен азыр Чолпон эжекеден уккандай презентациясын көргөндөй мугалимдер өздөрүнө жазып жатат карточканы. Бул абдан жакшы. Өзүнүн методикасын куруп, өзүнө туура келген программаны түзүү бул мен ойлойм ар кандай кесипкөй мугалимди дагы да жогору даражага чыгарат да. Ишенич жана экспериментке ачыктык маданият. Биз башында баштаганда диагностика менен баштадык. Эмне бизге керек? Ошол скаффолдтон эмнени ала алабыз? Анан кийин кайра жакшылап карап келгенде биз абдан көп бүт бардык тармактары бизге жакшы айкалышаарын билип, биз ошол эксперимент аркылуу көрөлү, ачып көрөлү, студенттер менен көрөлү. Анан кийин бирдемкеси болбой калса ал жерге кошумча колдоо көрсөтөлү дегенден бизге аябай жакшы колдоо болуп берди. Ушул менен жыйынтыктап кетет элем, урматтуу коллегалар. Кечиресиздер, кээде котормом механикалык болуп калды, бирок аракет кылдым. Космо Ильясовна, спасибо вам Да, огромное. спасибо, Айгуль, спасибо за вашу презентацию. Четко, системно показали, как можно двигаться командой. И
И что Чолпон Аспековна отмечала, и вы обучаете преподавателей на рабочих местах, получая свои какие-то новые знания, они тут же практикуются, и это, наверное, самый лучший способ застолбить, да, те навыки, которые получают. И я хочу еще раз подчеркнуть вот вещи, о которых вы говорили, это системность, это должна быть система, это не должно быть на плечах одного методиста или какого-то департамента, все должны подключиться к этому пониманию, это должны быть приоритеты. Несколько раз отмечалось, и Чолпон Аспековна тоже потом говорила, невозможно покрыть необъятно все 102 карточки, надо выбрать приоритет, который важен для этой дисциплины, который важен для этого департамента, который важен для этого учебного заведения, ну и, конечно, мотивация. А мотивация через вот эту поддержку, которую каждый преподаватель получает в лице методистов, в лице ваших структур, да, которые есть. Спасибо большое, спасибо, что вы подключились к этим инновациям и даете нам прям тоже определенные пути, по которым могут двигаться учебные заведения. Коллеги, у кого есть вопросы, пожалуйста, можно, у нас чуть-чуть времени, прям мы уже прям переходим, но мне кажется, если возникли вопросы, то, пожалуйста, можете задать, можно прям включить микрофон и задать, либо написать в чате, но я в чате не вижу вопросов, если у кого-то есть. Мне кажется, замечательные два подхода, две системы, системы колледжей, да, среднее профессиональное образование, система начального профессионального образования. В каждой системе своя специфика, но тем не менее, вот один инструмент, он настолько гибкий, что он позволяет имплементировать его, внедрять на любом уровне. Но важно понимать, что нужно учебному заведению, что нужно этому выпускнику с этого уровня. Коллеги, вопросы есть? Не вижу, я не вижу всех, но мне кажется, вопросов нету. Если вопросов нету, ну действительно презентации были такие насыщенные и наполненные, что вопросов даже не возникает. Может быть, потом, после презентации, когда пройдет осмысление и будет возможность, вы можете, наверное, я думаю, что можно будет всегда обратиться и к Чолпон Аспековне, и к Айгуль, да, для того, чтобы можно было задать какие-то конкретные вопросы. Виктория, вы с нами? Да, 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 пожалуйста. Мне кажется, что мы можем завершать, потому что презентации были действительно очень такие познавательные и обширные, и вопросов даже не возникает к этим презентациям, после презентации. да, уважаемые коллеги, спасибо большое за выделенное время, в первую очередь спикерам, фасилитатору, также участникам. Благодарю вас за то, что вы посвящаете время профессиональному развитию на национальном уровне и также способствуете взаимообмену, да, информацией и опытом в Кыргызстане. Я надеюсь, для участников также вебинар был полезным. Хотелось бы вам буквально очень быстро напомнить, что у нас сегодня завершающий вебинар, да, на национальном уровне по командному подходу. У нас таких вебинаров было два. Оба вебинара, сегодняшний и предыдущий, они у нас доступны в записи. Материалы также доступны для ознакомления, для скачивания. Поэтому, как было отмечено ранее, вы можете в удобное для вас время всегда вернуться к материалам, ознакомиться с ними еще раз, обратиться за советом. Также, собственно говоря, вы можете обратиться за советом как и к фасилитатору, к нашим уважаемым спикерам. Также вы можете написать вопрос в наш чат в Телеграме, потому что, повторюсь, это чат, где присутствует больше 1000 педагогов, которые применяют скаффолд во всех 5 центральноазиатских республиках. Поэтому я больше чем уверена, что у вас найдется педагог, коллега, у которого будут ответы на все ваши вопросы. Также, если у вас будут, как отмечено, да, вопросы после сессии, пожалуйста, тоже можете задавать их там. Мы с удовольствием постараемся на них ответить. И спасибо вам еще раз большое. Желаем вам всем доброго вечера и надеемся с вами встретиться уже в рамках других вебинаров Дарья Скаффолд. У нас очень обширная программа, и все анонсы предстоящих вебинаров, они у нас публикуются в нашей группе, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью. Опыт будет предоставляться очень разный. Надеемся, что вы найдете тему, которая особенно интересна для вас, и присоединитесь. Спасибо всем большое, доброго всем вечера. Рахмат. Благодарю. Чоң рахмат. Спасибо всем. До свидания. До До свидания, Масума Ильясовна. До свидания, Чолпон Эжики.
До До свидания. свидания, Виктория.